сааттарга алынган жаңылыктар менен эфирде күндөмү маалымат программасы. Студияда Айда Исамиева. Саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта. Экономиканы өнүктүрүүгө миллиард доллар жана бажы бирлигине кирүүгө дагы 200 миллион. Астана сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы бул чыгарылышта. Энергетика министрлигинин жаңы тарифтик саясаты эмтен эле суроолорду жаратууда. 3 фазалуу кошулмалардын кожоюндары үчүн электрдин кымбатташы канчалык негиздүү? Сел жана кар көчкү жүрө коркунучу келди. Өзгөчө кырдаалдар адистери калкты абайлоого чакырат. Өлкө боюнча жаңбыр нөшөрлөп жаап жатат. Балдарды коргоо күнүнө карата маданий программалар кичинекей кыргызстандыктарды куттуктоо үчүн өлкөнүн бир топ театрлары, цирк жана мамлекеттик мекемелер даярданышылды. Бажы бирлиги менен бирдиктүү экономикалык мейкиндикке кирүүбүздүн мөөнөтү өзүбүздөн көз каранды. Бул туурасында экономика министри Темир Сариев маалымат жыйынында билдирди. Айтымында Кыргызстандын экономикалык уюмга кирүүсүнө көмөк көрсөтүү максатында Орус-Кыргыз фонду түзүлдү. Ал ортодо адистер бажы бирлигине кирүүгө караганда кирбей коюудан көп уттураарыбызды билдирет. Кененирээк Аскат Алагөзовдун материалында. Bir ay aralığında iri уставтык капиталы менен Орус-Кыргыз фонду иштеп баштайт. 500 миллион доллар. Ал 2 жыл аралыгында калыптанып, кийин өнүктүрүү институттары аркылуу дагы 500 миллион долларды Орусия бөлүп берет. Орус-Кыргыз өкмөттөрүнүн ортосундагы тийиштүү келишимге күн мурун Астанада кол коюлду. Бул ошол эле Астанада өткөн Евразиялык экономикалык кеңештин отурумунда бажы уюмуна мүчө өлкөлөрдүн Кыргызстандын бажы бирлиги менен бирдиктүү экономикалык мейкиндикке кирүү боюнча жол картасынын бекитилишине байланыштуу. Салыштыруу үчүн айтсак, өлкөбүздүн коммерциялык банктарынын бардыгынын каражаты 1 миллиард доллардан бир аз ашат. Фонддун каражаттары өлкө экономикасынын интеграциялык процесстерге кыйналбай кошулуусуна багытталат. Өнөр жайына, жаңы жумушчу орундарын түзүүгө, кошумча нарк алууга жиберилиш керек. Андан кийин экинчиси жанагы инфраструктуралык чоң логистикалык борборлорду түзүүгө. Фондду эки өлкө өкүлдөрү жетектейт. Анын кеңешине Орус тараптан 3, Кыргыз тараптан 2 адам кирет. Башкармалыгына болсо Кыргыз тараптан 3, Орус тараптан 2 өкүл кирет. Бул уюмдун ишинде коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алып, ачыктуулукту камсыз кылыш үчүн. 10 миллион долларга чейинки кредиттерди ошол правление чечип кабыл алат. 10 миллиондон өйдөкүсүн совет карап, аларда макулдугун бериш керек. Анткени кандайдыр бир оюн болуп, чоң сумманы бирөөгө берип койгон, 2 жылдан кийин кайтара албай калды деп жеп койду деген болбош керек да. Мындан тышкары Орусия жол картасындагы иш-чараларды реализациялоо үчүн 200 миллион доллар кайтарымсыз каражат берет. Анын 55 миллиону чек араларды бекемдөөгө кетмекчи. Учурда ушундай эле гранттык негизде каражат алуу сүйлөшүүлөрү Казакстан менен жүрүүдө. Жол картасына ылайык эми алдыда Кыргыз бийлиги бир катар укуктук нормативдик ченемдерди бажы бирлигиникине ылайыкташтырмакчы. Темир Сариев айтымында бул өкмөт менен жогорку кеңеш ишинен көз каранды. Өз кезегинде Кыргызстан базарлар ассоциациясынын президенти Сергей Пономарев бажы бирлигине кирүүбүз менен базарларда кескин кымбаттоолор күтүлбөсүн белгилейт. Если экономический оператор будет... Бажы өнүмүн 1,75 евродон алат. Азыр биз 35 АКШ центинен алабыз. Ортодогу айырма 110 сом. Башкача айтканда, көйнөк 22 сомго кымбатташы мүмкүн. Джинсы же бут кийим 110 сомго кымбаттайт. Муну менен катар бажы чек аралары ачылат жана Орусия, Казакстанга товар чыгарууда бажы өнүмүн төлөө жок болот. Автоунаалар баасы азыр кандай болсо бажы бирлигине киргенден кийин деле ошол бойдон калаары белгиленет. Бул өлкөбүзгө алынып кирип өзүбүз деле кала тургандарына тийиштүү. Ал эми Кыргызстандан унааны башка өлкөлөргө сатыкка чыгаруу керек болсо, анда бажы өнүмдөрү жогору болот. Ал эми биринчи керектөөдөгү 3-чү өлкөдөн кирген товарлар 10% кымбаттайт. Товары, которые к нам заходят. Бизге бажы бирлигиндеги өлкөлөр Казакстан, Орусия, Белоруссиядан кирген товарлар, анын ичинде стратегиялык маанидеги ун, шекер, өсүмдүк майы жана башкалар алар тескерисинче 12% кошумча нарк салыгы жок кирип калат. Учурда биздин өлкөдө четтен кирген товарларга 12% үстөк бар. Бул товарларга андыктан 10-12% арзандоо болот деп болжосок болот. Үчүнчү өлкөлөрдөн кирген товарлар башка тарифтер менен кирет. Башкача айтканда 10% кымбаттайт. Дордой кара суу базарларына жеңилдиктер каралбайт. Преференциялардан базардагылар өздөрү баш тартканын экономика министри айтат. Эгерде биз преференция алсак, бажы биримдигине кирген мамлекеттер айтып атат, макул алгыла. Бирок анда бизге кепилдик бергиле, ал товарлар, силер киргизген товарлар, реэкспорт болуп, бизден рынокко чыкпашы керек деп атат. Ал чыкпаш үчүн алар чек араларды бажы постторун калтырып, көзөмөл кылып турабыз дейт. Андай болуп турган болсо, биз билебиз, ошол сырттан келип аткан товарлардын
20% bizde қалат, ал 80% реэкспорт болып кетет. Анда біз рынокты ачпайлы кайра жаап коюп атабыз. Ошон үчүн алар айтып атат, бизге андай преференциянын кереги жок, бизге бирдей шарт түзүп бергиле, биз атаандаштыктын негизинде жеңип алабыз деп. Министр бажы бирлигине кирүү менен бардыгы жыргап калат дегенден алыс. Айрым ишкерлерге өз багыттарын өзгөртүүгө туура келиши мүмкүн. Бул багытта кайра окутуу, ишкерликтин башка түрүн баштоого көмөк көрсөтүү жогоруда аталган фонд аркылуу жүрөт. Асхат Алагөзов, Азат Ынтымаков, 5-канал. Президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын федералдык миграциялык кызматынын жетекчиси Константин Рамадановскийди кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө эки өлкөнүн миграциялык мекемелеринин кызматташуу, анын ичинде алдыдагы Кыргызстандын Евразия аймагындагы интеграциялык процесстерге катышуусунун алкагындагы өз ара кызматташууну кеңейтүү маселелери талкууланды. Алмазбек Атамбаев жана Константин Рамадановский кыргызстандыктардын Россияда жүрүү шарттарын жана алардын эмгек ишмердигинин тартибин караган маселелерди талкуулашты. Эки өлкөнүн миграциялык саясатын ишке ашыруудагы оң натыйжалар белгиленди. Работаем в двухстороннем формате. Кабыл алганыңыз жана шериктештерибиз менен сүйлөшүп алуу мүмкүнчүлүгү үчүн ыраазычылык билдирем. Биз муну баалайбыз. Эки тараптуу жана ар тараптуу форматта ишибизди улантабыз. Бул өз ара аракеттенишүү, достук жана жалпы максатыбызга болгон бирдиктүү кадамдарыбыз. Биргелешкен иш жакшы натыйжа берүүдө. Жакшы көрсөткүчтөр бар. Кыргызстандын жарандары тарабынан Россиянын аймагында жасаган кылмыштары жыл башынан бери өткөн жылга салыштырмалуу 3 эсе 28%га азайды. Албетте бул биздин биргелешкен аракетибиздин жыйынтыгы. Тарифтердин көлөмүн негиздөөчү документтерсиз кымбаттатуу сунушталып келген. Мындай билдирүүлөрүн эксперттер энергетика министрлигинин электр энергияга болгон төлөмдөрдү көтөрүү боюнча демилгесине карата жасашууда. Белгилей кетсек, буга чейин ведомство тарифтерди көтөрүү боюнча бир нече версияларды коомчулукка сунушташкан. Бирок айрым наразычылыктардан кийин маселе бир аз тынчыган. Ал эми бул жолу болсо тариф алгач 3 фазалык кошулмалары бар абоненттерден башталуусу пландаштырылган. Бактыгүл Сталбек кызы электрдagi төлөмдөргө кенен токтолот. Быйыл июлдан тарта 3 фазалык кошулмаларга туташтырылган абоненттер үчүн электрдин 1 киловатты 1 сом 20 тыйынга кымбаттайт. Ал эми калган керектөөчүлөр келерки жылдын апрелине чейин гана 70 тыйындан төлөшөт. Андан соң тариф 14 тыйынга жогорулайт. Энергетиктердин мындай кадамга учурда электрдин өздүк баасы дагы акталбай жатышы түртүп жатыптыр. Айтымдарында анын 1 киловатты учурдагы инфляцияны кошкондо 1 сом 20 тыйынга айланат. Ал эми көтөрүлө турган баа энергетикадагы зарыл чыгымдарды эске алуу менен чыгарылган. Биздин энергооборудованиянын баасы 96-жылкы. Переоценка жасалган жок. Ошон үчүн кичинекей ошо объем деле кирип кетет себестоимостько. Но карызыбыз көп, кредитти көп алганбыз. Ошо карызда керек кайтарыш керек. Жаңы оборудование же болгон сынып бараткан жана стол, опораларды башка алып келип кайта койбосок, анда биз себетибиз жок болот. Суроолор дал ушул электрдин өздүк баасынын тегерегинде жаралууда. Анткени ошол эле министрликтин алдындагы байкоочу кеңештин мүчөлөрү көрсөтүлгөн электрдин накта баасы негиздүү экендигине күмөн санашууда. Буга төлөмдөрдү көтөрүүдөгү энергетиктердин ар башка көрсөткүчтөрдү көргөзүүсү себеп болууда. Эске салсак, буга чейин жайында 300 киловаттан, ал эми кышында 600 киловаттан жогору пайдаланган абоненттер үчүн электр 1 сом 20 тыйын болуусу сунушталган. Мындан көп өтпөй капчыктуулар үчүн өзүнчө тариф иштеп чыгышып, төлөмдөрдү 4 сомго чейин жогорулатуу демилгеси көтөрүлгөн. Бардык учурда тең тарифтердин көтөрүлүшүнүн себептери документ түрүндө далилденген эмес. Болгон энергетика тармагы каржылоого муктаж деген жооп менен чектелген. Мисалы үчүн 70 тыйын же 84 тыйын же болбосо 1 сом 20 тыйын болсо, анын ичине эмне кирет? Канча процентин каяктан алып атасыздар? Ошол мисалы үчүн если инвестиция кредиттер кирип жатса, кайсы кредиттер кирип жатат? Буга ошону баягы жөнөкөй керектөөчү, ички керектөөчү, внутренний потребитель деп коет, ошолор төлөш керекпи? Же болбосо башка жолдору бар беле депчи? Тилекке каршы азыркы мыйзамдардагы карапайым керектөөчүлөрдүн пайдасына эмес, анткени анда алынган кредиттер керектөөчүлөрдүн капчыктарынан төлөнүшү керек деп бекитилип калган дешет эксперттер. Карызды кайрууда дагы механизмдер керектөөчүлөрдү түйшөлтүп келет. Эл аралык финансылык отчет бар, стандарты бар. Ошол эл аралык стандарт менен алар болсо жанагы негизги фонддун эмесин
амортизация болот эмеспи? 20 жылдын ичинде амортизация, ошо 20 жылдын ичинде акырындан бөлүп санаш керек болчу, киргизиш керек болчу. Булар болсо бир эме менен киргизип салышат да, ошондо баанын себестоимость дейт, толук баасы бийик санап атышат да, эң башынан эле. Учурда энергетика тармагына алынган карыздардын көлөмү 4 миллиард сом деп айтылууда. Аны төлөө учуру дагы азыр келип калыптыр. Андыктан жакынкы 2-3 жыл ичинде карапайым калк мамлекеттин алган карызын төлөөгө аргасыз. Башка суроо ал карыздардын максаттуу пайдаланышында турат. Бул суроого энергетика тармагынын азыркы абалы жооп болуп бере алат. Бактыгүл Салбек-кызы, Иван Чижиков, 5-канал. Ижарага берүүдөн түшкөн каражаттын көлөмү жыл санап өсүүдө. Алсак, мындан 2 жыл мурун 23 миллион сом казынага түшсө, былтыр мүлктү ижарага берүү 37 миллион сомдук киреш алып келген. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонду төрагасынын орун басары Бакыт Шаршеналиев бүгүн мамлекеттик ижара туурасында өткөн жыйында билдиргендей, өкмөттөн чыккан жоосуна ылайык түшкөн каражаттын 30% мамлекетке өтөт. Ал эми 70% ижарага берүүчүдө калат. Учурда Борбор калаада ижарага берилүүчү имараттын 1 чарчы метри 56 сомго бааланууда. Ал эми аймактарда болсо 45 сомдон. Мамлекеттик мекемелер, уюмдар жана ишканалар өз балансындагы пайдаланылбаган имараттарды ижара келишим түзүү аркылуу каражат таба алат. Проводится колоссальная работа по... Учурда мамлекеттик мүлк фонду аркылуу ижарага берүүнүн процедуралары боюнча иштер улантылууда. Мамлекеттик мүлктү ижарага берүү тутумун дагы жакшыртыш үчүн мүлктү ижарага берүүдөн түшкөн каражат 2 эсеге жогорулады. Мисалга алсак, былтыр катталган ижара келишимдердин саны 2017 болсо, ал эми берилген аянттын жалпы саны 140 000 чарчы метр болду. АКШ мамлекеттик департаменти Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тоодун каржылык механизмдери тууралуу маалымат үчүн $1 миллион сыйлык берээрин жарыялады. Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобу Борбор Азия өлкөлөрүндө банки заттарын, курал жарактарды тоноо жана башка кылмыштарга катыштыгы бар. Көлбаевдин кылмыштуу тобуна Евразиядагы бир катар криминалдык топтордун лидерлери кирген, туугандык айлананын бөлүгү болуп эсептелет, деп айтылат билдирүүдө. Эске салсам, 2011 жылы жай мезгилинде АКШ президенти Барак Обама эл аралык уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү тууралуу жарлыкка кол койгон. АКШтын каржы министрлиги, мамлекеттик департамент жана башкы прокуратура менен биргеликте санкция киргизилгендерди аныктайт. 2012 жылдын февралында АКШ каржы министрлигинин кара тизмесине Евразиянын кылмыш лидерлерин, анын ичинде Камчы Көлбаевди бириктирген тууганчылдык аймактагы 12 адам кирген. Мындан тышкары Көлбаев АКШда 2011 жылдын июнунда эл аралык банки бизнесиндеги фигуралардын бири деп расмий табылган. Кыргыз-Кытай чек-арасы убактылуу жабылат. Мамлекеттик чек-ара кызматынан кабарлашкандай, Кытайда белгиленүүчү жай майрамына байланыштуу 31 майдан 3 июнга чейин Кыргыз-Кытай чегиндеги Торугарт жана Эркештам өткөрүү пункттары бекитилет. 3 июнь күнү бардык өткөрүү жайлары кадимки тартипте иштей баштайт. Өлкөдө жалпы жаш балдардын жарымына жакыны кедей турмушта жашайт. Бала бакчага, мектепке барбаган балдар арбын. Бул арада үй бүлөлүк зулумдукка, сексуалдык, зордук зомбулукка кабылгандар да артууда. 1 июнь балдарды коргоо күнүнө карата Айдай Аманкулова бийлик жана коомчулук көңүл бөлө турган көйгөйлөргө токтолду. Жарык дүйнөгө келген ымыркайлардын саны жыл санап артууда. Өткөн жылы 150 миңден ашуун бала төрөлгөн. Саламаттык министрлигинин жакшы жаңылыгы бар. Соңку мезгилде кичинекейлердин өлүмү азайды. Бирок статистика баары бир кайгылуу. Өткөн жылга баам салсак, ар бир төрөлгөн 1000 баланын 20сы көз жумган. Бул 1 жашка чыга электери, 5 жашка чейинкилери болсо 22. Өлүм себептери ар түрдүү. Көпчүлүгү эне кош бойлуу кезде илдетке чалдыгат. Дем алуу жана башка органдары жабыркап, жарык дүйнө менен кош айтышкандары жетиштүү. Бул арада ымыркайларды эмдөө 90% камтыганы менен баш тарткандардын саны дагы өсүүдө. Быйыл эле 1000дей ата-эне вакцинацияга макулдугун билдирген эмес. Кубанычтуусу, энелердин жарымынан көбү ымыркайларын бир гана эне сүтү менен багып баштады. 7 жыл мурда бул көрсөткүч болгону 35%да түшчү. Өлкө боюнча 100ден ашуун балдар үйү бар. Анда 11 миңге жакын бөбөк тарбияланат. Өткөн жылы эле 2,5 миңден ашуун бала ата-эне камкорлугунан ажыраган. Республикадагы мүмкүнчүлүгү чектелгендердин 7ден 1 бөлүгүн балдар түзөт. Башкача айтканда 22 миңдей майып бөбөк бар.
Саламаттыгы сак бөбөктөр боюнча деле көйгөй толтура. Балдарды бала бакча менен камсыз кылуу маселеси чечилбеген бойдон СССР таркагандан кийин 1700 имараттын 400 гана калган. Маселени жеке мекемелер бир аз түздөп кеткенси де. Ошентсе да тестиерлердин 85% бала бакчага барбайт. 2003 балдарды мектепке чейинки билим менен камсыз кылуу болгону 6%ды түзгөн. 10 жылдан кийин бул көрсөткүч араң 15%га көтөрүлдү. Орто билим берүүдө деле абал оңчулуктуу эмес. 150дөн ашуун мектеп жетишсиз. 2 айылда окуучулар чатырда билим алышат. Мугалимдер, китептер тартыш. Бакыт менин кенже балам. Ал 11-де. Менин каргыш тийген орумдун айынан ал чоң ишиде иштеп жүргөнүнө зээним кейт. Ал ортодо соңку 5 жылдан бери эл аралык уюмдар үрөй учурган маалыматты тынымсыз жарыялап келишет. Алардын билдирүүсү боюнча 30 000 бала мектепке барбайт. 2,5 миңдейи базарларда ар түрдүү оор жумуштарды аркалайт. Тамеки талааларында, шахталарда иштешет. Бирок билим берүү министрлиги бул маалыматты четке кагып келет. Тармак билдиргендей мектепке барбаган балдардын саны 2000ден бир аз ашыгыраак. Жумушка тартылгандары 700дүн тегереги. Дагы 200дөйү үй бүлөлүк шартына байланыштуу мектепке барбайт. Ушинтип балама окшоп жан баккан балдар көп. Бул арада тентек чыкмалары да аз эмес. 3000ден ашуун бала милициянын каттоосунда. Расмий маалыматтар боюнча 200дөй өспүрүм көчөдө калган. 100дөн ашууну өтө оор үй бүлөлүк мыкаачылыкка кабылган. 20дайы сексуалдык зордук зомбулукка. Асманы бүркөө балдардын көйгөйлөрү мындан дагы толтура. Айдай Аманкулова, Азамат Именкожоев, 5 канал. 2 күндөн кийин балдарды коргоо эл аралык күнү. Бул жылы майрам демалыш күндөрүнө туура келди. Ошентсе да бардык театрлар жана сейилбактар толук бойдон иштешет. Аба ырайы ачык, жарык болсо гана майрамга даярдык жакшы экени айтылууда. 1-июнь күнү кайда барып балдарды майрамдатса болот? Самат Качкынов улантат. Ордо калаадагы Панфилов сейилбагы 2 күндөн кийин бул жер жаш балдардын күлкү шаңына бөлөнүп, майрамдын очогуна айланат. Жөн күнү эле аттракциондорго кезекке тургандардын саны көп. Майрам күнү сейилбак жык толчудай. Бул жылы балдарды коргоо күнү дем алышка туура келсе да, шаардын баардык театрлары иш алып барышат. 1-июнда чоң циркте чоң балдарга арналган концерт болот. Анда биздин жакшы окуган мыкты окуучуларыбыз, таланттуу окуучуларыбыз, олимпиадага катышкан балдар ошолордун баары келип, ошол жерден жакшынакай концерт көргөнгө мүмкүнчүлүгү болот. Мындан сырткары бөбөктөр үчүн эртеден кечке шаардын Курчак театрынын эшиги ачык болот. Театр кызматкерлери балдар күнүнө деп программа түзүшкөн. Саат 9-дан тарта бөбөктөрдү эшиктин алдынан мультфильмдердеги каармандардын кийимин кийип тозуп чыгышат. Анан 9:30-дан саат 10-го чейин шоу болот, кукольный шоу. Анан жанагындай мисалы жана мультфильмдерде каармандардын образын жаратабыз, ошого окшон жанагы куклаларды кийип чыгабыз, мисалы Маша, Миша, жанагы ушундай ар кандай жакшы популярный мультфильмдердин эмеси кийебиз. Бул күнү опера жана балет театры да четте калбайт. Күндүн күнөөкөрлөрүнө театр артисттери жомоктордон коюп берүүнү максатташууда. Балдар жаман жакшыны айырмалап билсин үчүн тарбиялык мааниси чоң оюндарга басым жасалышат. Биздин театрда Кошкин дом аттуу биздин ошо балдар үчүн атайын иштеп чыгылган кичинекей спектакльбиз бар, ошону коебуз. Бул абдан жакшы спектакльдердин бири. Мында да ар бир жомоктогудай жакшылыктын, жамандыктын айырмасын бир ушундай балдарга жакшынакай деңгээлде тартуу кылабыз. Үмүт Тилегенова жомоктогу башкы каарман Мышыктын ролун аткарат. Бул образга көнүп деле калганын айтат. Анткени Мышыктын үйү жомогу жыл сайын кичинекей балдарга коюлчу оюндардан. Канча жылдан бери ойносом, ошончо жылдан бери ушу спектакль бизге эч качан бир ушундай бир кайгы маани алып келген эмес да. Качан болбосо ушу кантип баштап, ушу спектакльде кантип бүткөнүн биз байкай алабыз. Анткени абдан кызыктуу. Жомок катары да кызыктуу, спектаклдин коюлушу да абдан кызыктуу, балдарга да абдан жагат. Балдар үчүн шаардын баардык сейилбактары оюн шаттыкка бөлөнөт деп ишендирет Бишкек мэриясынан. Мисалы Эмен багында билим берүү министрлиги менен шаар мэриясы биргеликте чоң иш-чара уюштураары күтүлүүдө. Ал балдар үчүн кызыктуу болоору айтылат. Анда балдардын баары чогулуп өздөрү кандай экенин, ким экенин, азыркы компьютердик биздин кылымда эмнеге жетишип атат, балдардын аң сезими канчалык бийик экенин, ошол бизде болуп аткан маалыматты кандай кабыл алып атканын ошол элден көрсөткөнгө аракет кылышат. Андыктан балдар сейилдеп, көңүлүн гана ачпастан интеллектуалдык оюндарга да катышууга мүмкүндүк алышат. Албетте жеңип чыккандар куру кол кайтышпайт. Самат Качкынов, Урмат Мамбеталиев, 5 канал.
Бишкекте бүгүн кымыз фестивалі өтөдү. Эмен багында бардык каалоочуларды аталган дартка даба суусундук менен эле эмес, борсок жана башка улуттук даамдар менен коноктошууда. Байрамга келгендерге уюштуруучулар музыкалык жана бий жамааттардын концерттерин даярдашкан. Бишкектиктерге жана башка кала меймандарына кымыздын пайдалуу өзгөчөлүктөрү менен аны даярдоонун рецепттерин айтып беришмекчи. Өзүбүздүн кыргыз идеологиясын көтөрүү максаты боюнча ушундай кыргыздын биздин ата бабадан калган ыйык салттарын, ушу ыйык даамдарын, ушу кыргыз калпагы сыяктуу, ушу кыргыздын боз үйү сыяктуу ушундай жакшы атадан бери калыптанып калган нерселерди жандандыралы, элибизге тааныштыралы дегендей максатта болуп атат. Аба райынын кескин сууктагына байланыштуу сел жүрүп, жер көчүү ыктымалдыгы бар. Синоптиктер билдиргендей, узакка созулган кургактыктан соң 2-июнга чейин өлкөнүн басымдуу бөлүгүндө нөшөр, жаан жаап, тоолуу аймактарга кар түшөт. Азырынча мына ушундай жаңылыктар, окуяларды мындан аркы өнүгүш менен 20:00 тааныша аласыздар. Алдыда аба райы тууралуу маалымат. Биз менен болуңуздар.